Эмне себептен сиз балдарыңызды Мактубунда муракта кыздар деген сен жиберчи, кыздар жиберчи, медреседе сиздер экенсиз. Мектепке жибербей жатам, Ооба, эмне Мен мектепке эмне үчүн жибербей жатам? Анткени Кур'ани Карим бул деген Аллахтын сөзү, бул деген адамдын сөзү эмес. Ал жерде жазылып турат. Мусулман аялдар башка эркектерге өзүн көрсөтпөсүн деп. Анан эгерде мен ошол жака балдарымды жиберсем, менин балдарым ачык болуп ошол жерде балдар менен окуйт экен. Ал жерде мусулман балдар окубайт экен. Школа это билим. А Кур'ан болсо бул илим. Алланын сөзү. Ошол үчүн Алланын сөзүнө мен каршы чыга албадым. Эгерде Алланын сөзү конституция менен бириккенде жакшы болмок, анда мен жибере берет болчумун. Балдарыңыз мектепке барбай анан үйдө эмне менен алектенишет? Үйдө окушат. Китеп окушат, исламский китептерди окушат. Кааласа беркинде китептерди окушат. Арабча жазылганда арабча окуганды билишеби балдарыңыз? Арабча билишет, кыргызча да билишет, орусча да окушат. Сиз өзүңүз окутат, сиз окутасыз да? Мен өзүм окутам. Сиз мектепте окудуңуз беле өзүңүз? Билимиңиз барбы? Ооба, мен жок окудум. Кайсы окуу жайды бүтүрсүз? Филология. Мамлекет, университет, национальный. Өзүңүз иштедиңиз беле кесибиңиз Ооба, боюнча? иштедим. Канча жыл иштедиңиз? 6 жыл иштедим. Мугалим болуп иштедиңиз да, э? Сиз айтып атпайсызбы, университетти жогорку билимди, мектепти толук бүттүңүз, жогорку билимди 6 жыл иштедим деп атасыз. Анан кийин сиздер ошол учурда светтик билим алгансыз дегендей, мындай ислам боюнча, дин боюнча маалыматыңыз жок болду. А кантип ушул маалыматка кирип ушундай ислам жолун кабыл алдыңыз да, ислам боюнчачы? Канча жыл болду бул Мен жолу? деген мындай өзүм эле мындай кабыл ала калайын деген ой менен кирген жокмун да. Сизге эмне түрткү болду? Сизге ким маалымат берди? Мага деген биринчи өзүм түшүнгөн жокмун ислам эмне экенин. Жолдошум даватка чыгып айтчы, ушундай мусулманча жашаш керек. Бирок мен ойлочумун, жок, могу жашоо менен жашаш керек депчи. Могу жашоо жакшы, менин жумушум бар, эмем бар, образованием бар депчи. Жакшы көрчүмүн балдар менен иштегенди. Бирок мен аяк жакта адилетсиздик аябай көп көрүп калдым да. Кайсы мектепте иштедиңиз сиз? 82-чи кесип. Биякта кесипке мектеби. Анан аякта өтө адилетсиз, адамдардын укугун тебелеген, ушундай туура эмес мамилелерди көрдүм да. Ошону көргөндөн кийин мен аябай мындай, кандай десем, орусча разочарование деп коет го, ошондой болдум да. Таң калдым, ушундай адамдарды ушундай тебелешеби укугун депчи. Анан мен ушундай чечтим, үйдө эле балдарымды тарбиялайынчы депчи. Улуусу эле барганда, азыр эки кыздан барган жокпу? Жок, кичиси эле барган. Беркиниси эки класс окуду, э? Жок, бирөө 3 класс окуду, бирөө 4-5 класс окуду. Балдарыңыз канчада? 19-да, 17-де, анан 11-де. Эже бир күндүк режимиңизди айтып бересизби? Мисалы, телевизор көрбөсө, анан эртең менен туруп, канчада турасыңар, кандай күн өткөрөсүңөр? Эртең менен турабыз. Канчада турасыңар? Багымдатка турушат булар. Кичинекей балдар да турушат да, э? Эки кыз. Кичинекей эмес, ал уже 12 жашта. Алардын баары турат, э? Анан Турабыз. саат канчада ошондо багымдат? Багымдат азыр где-то 4:30 болуп калды да. 4:30 болуп калды. Алар турушат где-то 4-кө жакын. Кээде айтышат, апа биз эртерээк турабыз дейт. Алар да мен анда өзүм менен чогуу тургузам да, анан эртерээк турушат. Андан кийин намаз окуйбуз, талим өтөбүз Курандан, тандалган хадис. Багымдаттан кийин кайра жатышпайт, э, балдар? Ошо ойдон эле. Жок, багымдаттан кийин күн чыкканга чейин жатпаш керек. Анткени ким ошол багымдат намазын окуп туруп сразу жатып алса, бул адамдын зээни өлөт. Анан ошол кезде рызкы келип турган, Аллах Тааланын жакшылыгы келип турган убакытта, ошол кезде бая адам мусулман эме кылыш керек да. Аракет кылыш керек, уктабай турганга. Анан ишрок намаз деген бар, күн чыкканда көтөрүлгөндө болот да. Бул пайгамбарыбыз сүннөтү да. Ошого чейин айтам, кыздар уктап калбагыла, зээниңер өлөт. Аллах Тааланын рахматынан алыс болуп каласыңар депчи. Андан ары уктайбыз. Андан уктайбыз, потому что мүмкүн эмес, адам менен укташ керек, эс алыш керек, Организмге салыш керек. туруп, тамак ичебиз, анан үйлөрүн жыйнашат, ойношот, китептерин окушат. Ошону мындай күнүмдүк турмуш бар да, огородубуз бар, аякта огороддо иштешет. суу алабыз кыштакта. Кыштакта суу алыш керек, мун жасаш керек, мун жашаш керек. Ошондон ошентип эле кайра пешим намаз болот түшкү. Анан пешим менен кайра укташат. Анткени пешим менен укташ сүннөт, кайрылат уктап. Ошону уктаган адам 1 жылдык ибадат кылды деген сууп алат. Пешимден кийин ошо саат канчадан канчага чейин уктайт? Ошо 2, где-то пешим 2-де бүтсө же 2-ден өткөндө бүтөт да. Түшкүчү. Анан эми каалашынча да эгер уктусу келбесе бир аз жатып коюш керек да. Сүннөт бул. Ошондо эртең мененки багымдатка тахажжуд намазына турганга жеңил.
Анан ошентип баягы тиричилигибиз бол тамак аш жасайбыз, түшкү тамактанабыз, анан кайра кечки кетет асырдан кийин Курандарын, зикирлерин кылышат. Анан шам болот. Анан шамдан кийин же шамга чейин, же тамдан кийин ошондой болуп тамак ичиш керек. Анан эле антип аны муну болот, уфтан келет. Сүйлөшөбүз, отурушат. Ошону ошентип эле келет. Айтсаңыз, соттун чечими менен жолдошуңуз баягы колония поселенияга кетти. Анан сентябрда кыздарыңыз эми мектепке барабы ошо? Жок, мен сиздерге айтып атпайм. Мен каалайт элем, что баары жакшы болсун депчи, бирок мен мектепке барышка мен эч кандай Алланын мыйзамына каршы чыга албайт экенмин да. Жибербейсизби? Мектепке жибербейм. Мен медресеге деп атпайм. Демек 1-сентябрдан баштап балдарыңыз сабакка барбайт экен да, Ошо сабакка мен жиберейин десем, ошо карабайсыздарбы? Конституция менен шарият окшош эмес да. Эми караңыз, конституция менен эле жашай берели, макул Мен деле каршы эмесмин, айтпайм, мен жасабайм, мындай деп айтканга мен укугум деле жок. Бирок деген Алланын астына барганда сурак бар да. Менден сурайт, эмнеге сен мындай кылдың? Эмнеге сен менин өкүммен жашабадың? Эмнеге сен ушул адамдардан корктуң деп сураса, балдарымды сураса, мен өзүмө жооп бере албай жатып, балдарыма кантип жооп бере алам? Балдарыңыздын келечегин ошондо сиз эне катары кандай элестетесиз? Кыздарыңызды турмушка берели деп мындай даярданып атасыздарбы? Кандай ушуну берген Ооба. кийинкилерин? Ооба, анан кыз киши, эркек киши баары үйлөнүш керек да. Нике бул сүннөт, нике болуш керек. Никесиз адам бузукулукка кабылат да. Биз дагы дуа кылып, Алладан сурап жатабыз. Эже кечириңиз, бирок уюңуздун бул жерин көрүпчү, бул дагы сүннөтпү? Мындай актабаш керек, ушундай. Мен актабаш керек деп айтпайм, элдер актай берсин да. Бул Сизден, сизге кайрылып атканда сүннөт да. ушундай Сиздер окугансыздар, шыбак жасаш керек. баарын окуган белеңиздер. Шыбак бойдон жашап, Шыбак эмес, бул топурак эле. Топурак, Топурак. Анан жөнөкөйлүк да. Адам өзүн төмөн алыш үчүн жөнөкөй болсо, адамдарга теке бериленбейт да. 2018 жылдын 1,5 жылдыгында эле диний көз караштардын артынан балдарына мектепке барууга тыюу салган 3 үй бүлө аныкталган. Бул 3 үй бүлө тең Ысык көл районунун тургундары болуп эсептелинет. Булар боюнча биз текшерүүлөр жүргүзүп көргөндө алардын бардыгы 2015 жылы Бишкек шаардык соту тарабынан ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Якын Инкар экстремисттик уюмунун мүчөлөрү болуп такталган. Алар булардын өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзбөгөндүгү менен өзүнүн көз карашынын артынан ошо балдарына, жаш өспүрүмдөргө мектепке барууга тыюу салган фактылар аныкталып, ал боюнча кылмыш иштер козголгон. Бу жерде дагы айтып кетиш керек, дин жагынан кайсыл гана дин болбосун, анын ичинде ислам дининде балдарга, ар бир адамга билим алууга, өнөр үйрөнүүгө милдеттендирилген жагы бар. Бирок бул биз айткан Якын Инкар диний агымынын көз карашы бул радикалдуу дин болуп эсептелинет. Ошон үчүн мыйзам тарабынан булардын ишмердүүлүгү Кыргызстанда тыюу салынган. Кандай гана болбосун, мыйзамдын күчү анын аткарылышында деген сөз бар. Мыйзамдуу жол менен биз ал балдарды сөзсүз түрдө мектепке тартабыз. Ата-энесинин өзүнүн балдарды окутуу боюнча, балдарды тарбиялоо боюнча милдетин аткарууга биз жетишибиз керек. Ошол биздин иштин жыйынтыгы болуп эсептелинет. Бул 5 үй бүлөдөгү 10 бала азыркы күндө жергиликтүү бийлик органдарынын, прокуратура органдарынын көзөмөлүндө 1-сентябрдан баштап алардын окууга камсыз кылуусу жетекчиликтин көзөмөлүндө турат. Эгер барбаса, кандай кыласыңар? Эгер барбай турган болсо, анын өзүнүн мыйзамдуу жолдору бар. Кайра ошол эмне боло турган болсо, анда биз кайрадан кылмыш ишин козгоп, ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ата-энелик милдеттерин аткарууга аларды биз ошол жеткиришибиз керек.